Жаңыдан көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө айта кетейин, сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Биздин каналга подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. Азыркы сиздерге тартуулай турган видеобуз бул ушул Дэу Тико жана Дэу Лаболор арасында Дэу Дамастар чыгып калса, аларда тартканча кетемин. Бүгүн 30 май 2021 жыл. Канчада отасыңар бу Тикону? Ошо Тикодон баштай берели. Кызарып турат бул. Коробка автомат 1997. 130 000 сом деп атат. Лонжерон стойкалар кандай, жакшыбы? Жакшы, бардыгы жакшы. Бардыгы жакшы дейт. Телефон номериңер канча? Телефон номер жок деп атат. 130 000 сом дейт. Кыскасы, анда кимиңер ушундай болсо болжолдоп койсоңуздар болот ушундай абалда Тиколор. Тико 1996 коробка механика. На ээсинин байланыш номери. Басы 85 000 сом деп атат. Жакшы. Бул канча болуп атат? 100 000 деп атат. 100 000 сом. Люкс обвестерде Тико. 1996 коробка механика. Жакшы. Силер канча деп атасыңар Тикону? Мен аке 140 сурап аттым. 140 000 бе? Маалымат кагазы жок экен, өзеки айтып кое бересиңер. 140 000 сом. Салону. Ой. Аз коюп коебуз. Жылы канча? Жылы 96. 1996 коробка механика. Так, рахмат. Басы 140 000 деп аттыңар, а? Кеми бар. Кеми бар. Телефон номериңер канча? Жок, телефон жок. Телефон жокпу? Не, Тиколордо саткандарда телефонуңарда жок болуп калып атат. Өзүңүздөр кое аласыздар, а? Болуптур, мейли. Машина Кейж каналы. Так, бул жакта эми баасы такталган унааларга токтололу, урматтуу көрүүчүлөр. Күн ысык болуп атат чындыгында. Көпчүлүгү дагы көлөкөлөп, машиналарын ачык эле таштап коюп кетип аткандар дагы бар экен. Бул жакта ээси отурат. Баасы канча болуп атат? 80 000 сом. 1994 жылы чыгарылган. Коробка механика, Стойка жакшы, таза дейт. Сиз канча деп атасыз? 70 000 сом. 1996 механика. Люк бар экен да бунда. Бар. Так, бул жакта маалымат кагазы жок экен, а? Канча деп атасыңар? 140. 140 000. Жылы канча? 96. Коробка автомат. 140 000. Лонжерон стойкалар эми жакшы болушу керек, а? Заводской абалында дейт. Спарктын рулун коюп койсуңар да? Кожаный руль. Жакшы. Машина Кейж каналы. Бул жакта Тико. Канча деп атасыздар? 1996 экен, а? 70 000 сом. Коробка механика. Люкс обвестерде. Тико. Алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, арканкылар кышкы, протекторлору жакшы. 80 000 сом. 1997. Ээсинин байланыш номери. Ушундай баасын жазып коюп деле, ээлер жанында жок болсо деле жакшы болот эле. Себеби бир эле биздин ишибиз оңой эмес, жөнөкөй адамдарга деле мындай карап, өзүнүн капчыгына ылайык болсо, болжолдоп сүйлөшө берет да болчу эле. Могу Тико кайрылалы 150 000 сом деп турат. 1997 жылы чыгарылган коробка механика. 4 дөңгөлөгү тең жайкы, ушундай протекторлору жакшы экен. Лонжерон стойкалар жакшы болуш керек, а? Заводской абалда дейт.
Daha bir Тико. Эми краскаланган, бирок мындай жакшынакай эле чыгарган экен. 1998, 140 000 сом. Коробка механика. Салонун деле жакшылап алды. Тико 1996, коробка механика, 85 000 сом. Тико 1992, коробка механика, 65 000 сом. Айтмакчы, урматтуу көрүүчүлөр, Лабо турган катардагы өзгөргөн. Мына киргениңиздерде эле негизги дарбазадан, аркадан мурда бул жерде оң каптал жака бурулганыңыздарда портер унаалар турчу эле. Азыр эми 2 аптадан бери орундарды алмашып, ушул Лаболор туруп калды. Лабо менен Дамастар. Мо Лабодан баштай берели. Канча деп атасыңар? Баасы канча? 430 000. Свежий окшойт, а? Заводской каркасный тентте 430 000 сом. Кондиционер бар дейт. Так, канакей кондиционер. Бар экен чындап эле мына. Асы деп жазылып турган. Аркан кабагында көрсөткө болчу эми. Мына каркасный тент ушул болот. Айтмакчы, мо роликтер аркылуу дагы ушул каркастары жыйылат. Ошондо дагы мындай тентти чыгарып отурбастан эле жылдырып, өтө габариттүү жүктөр бар болсо, ушундай жүктөп алсаңыздар дагы болот. Машина кейжи каналы. Ушунун жанында мо прицеп турат, заводской прицеп тенти менен. Кимдерге керек болуп калса ушул 558 28 00 72 номерине чалсаңыздар болот экен. Мынандай фаркоптор менен жакшы. Канча деп атты билбедиңерби? Билбедик дейт. Жакшы. Бул канча болуп атат экен? Билбейм ака. 420 000 экен. Мейли азыр бул жерде сатарман, аларманда жүрөт экен. Тоскол жаратпай эле кол. Канча деп атасыздар буну? 430 000. 2016. Бул да газ. Каркасный тентте. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 450 000. 450 000. 2017. Свежий перегон дейт. Канча болду келген, алып келген? Бир жума эле болуптур. Жакшы. Маалымат катары мо Дамас-2-н да көрсөтүп кое берейин. Бул да свежий окшойт. 2015. Жок, тилекке каршы баасын жазган эмес экен. Ээси да жанында көрүнбөйт. Да бир Дамас-2. 2005. Баасы жазылган эмес. Лабо 2015 400 000 сом деп атат. Дагы ушунун жанында Лабо бензин 2005 330 000 сом. 4 дөңгөлөк тең, кышкы протекторлары жакшы. Лабо кабинанын үстүндө багажниги бар. 2015 канча болду алып келгениңерге? 4 ай. 400 000 сом а? Баасы. 400 000 деп атат. Лабо мынандай жыгач нарашкаларды коюп койгон экен. 1997 бензин 230 дедиңерби? 230 000 сом. Кеми бар дейт. Лабо будка, рефрижератор, муздатгыч менен. 2001 бензин. Так, баасын жазбаптыр. Кимге кызык болсо өзүңүздөр да телефон чалып толук сурап алсаңыздар болот. Унаа жөнүндө баасын сураганча. Канча деп атасыңар? Силерде эмеспи? Бул жакта канча деп атасыз эке? Баасы?
340 benzin be? Benzin eкен. 2008 340 ming so'm. Narашка qo'yilgan. Labo 2017. Kabinanın üstünde bagajnigi var. Заводской каркасный тентте. Qancha oldu alып kelgeningерге? 2 gün. O чындап эле даже мына Кореяда жазылган бая жазууларында өчүрүлө экен. Жууап сыңарды эле окшойт а? İçideki o maceki abrar ekanı. Şu maşına kaç oldu tabi? Kaç oldu? 460 ming. 460 ming so'm. Пробеги канчаны көрсөтөт? 270. 270 ming kilometr. Daha bir Labo bul kança oldu alıp gelgeningерге? 7 ay oldu aka. 7 ay olup aldı deydi. Заводской каркасный тент 2017. Bası kança bunun? 430 ming so'm. Damas 1 2001. $260 ming dediniz mi? 20. Ha, 220 ming so'm. Мынакей bir başından ekинчи ayağına чейин тарткан аракет жасадым, урматтуу көрүүчүлөр, ошо басы такталган лаболорду. Башка видеолорубузда бүгүнкү тартылган көрүңүздөр. Ал жакта да кызыктуу маалыматтар бар. Лайк басып, комментарий калтырганчы.